Assalamualaikum достор. Бүгін мен кампустан, біздің Сакариядан YouTube үшін атайын видео тартып баштадым. Азыр бұл кечки кирген уақытысы уже. Бирок кампусыбыз кадимкидей эле шаардай бир эмеси бар да, мындай айтканда шаар сыяктуу. Буюрса мен сиздерге бардыгын толук кандуу көрсөткөнгө аракет кылам. Негизи университеттин ичи кадимкидей парк сыяктуу. Калган адамдар монтип олтуруп китеп окуса болот. А бул жакта мисалы топ ойной турган жерибиз бар. Мындайча айтканда аябай ичи паркта, мындайча айтканда. Калгандар келип олтурушат, ойношот, китеп окушат дегендей. Азыр кечки саат убактысы болгонуна байланыштуу бизде түштүккө чейин, анан түштөн кийин окуй тургандар бар. Азыр мен түштөн кийинки убакытты сиздерге чагылдырып атам. Мынакей, өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта студенттер, ар кайсы улуттан студенттер бар. Кээде кыргыздар биз бул шаарда азыраак болгонубузга байланыштуу аз гана жолугуп калабыз. Бирок көптөгөн улуттарга бай жакшы шаар, анан кампусубуздун ичинде ушундай кечинде дагы жашоо кадимкидей шаар жашоосундай өзгөчө бир өздөрүнүн жашоосу бар. Дагы бир өзгөчөлүктөрүнөн кампустун ичинде мындайча айтканда бул территорияга киргенден кийин сиздер бир гана карта менен кире аласыздар. Ал дагы өренжи карта деген картаңыздар болот, ошол менен кире аласыздар. Жана ошондой эле мунун ичинде кафелер бар, ойной турган оюнун, зоок ойной турган аппараттар бар. Анан ошолордун баардыгы бир гана университет тарабынан берилген картага акча салып, ошол карта аркылуу сиздер мындайча айтканда бир нерсенин акчасын төлөй аласыздар. Бул жакта болсо илахият факультети бар. Мындайча айтканда исламий окуулар окутулат. Жана ошондой эле өзүбүздүн кампустун ичинде мечитибиз бар. Бул жакта болсо атайын кафелер бар. Деги эле кампустун ичи мындайча айтканда чоң өзүнчө бир район сыяктуу да. Анан ошондой эле ичинде жатаканалар бар. Жана ошондой эле ичинде кафелери бар. Өзүнчө бир атмосферасы бар. Өзүңүздөр көргөндөй эле мен бул факультеттин кире беришим, мындайча айтканда бул жерде биздин университеттин жазуусу жазылып турат. Жана ошондой эле бул жака карасаңыздар, бул жакта кайсыл факультет, кайсыл жакта экендигин көрсөткөн жазуулар бар. Мисалы алар көптүгүнөн мындай окуганда да кыйналасың да, бир мындайча айтканда ичинде 20 чактыдай бир факультет бар. Демек ар бир факультет өзүнчө бир мындайча айтканда здание, өзүнчө бир здание болгондуктан ар башка факультет ар кайсыл жакта. Мисалы бул ичи аябай чоң мындай район сыяктуу да. Менин факультетим болсо бул башка жакта. Жана ошондой эле университеттин ичинде жана университеттин сыртында, мындайча айтканда бул райондун сыртында дагы кампустун өзүнчө бир зданиялары бар. Аларды бизге мындайча айтканда башка жактарга барып окуп кайра биз ушул кампустун ичине кире алабыз. Эң негизгиси кампуста окугандар үчүн аябай жакшы. Анткени кампустун ичи кооз, баардык шарттары бар дегендей. Мынакей биздин кампустун бул жерде кандай түзүлгөндүгү тууралуу жазылып турат. Өзүңүздөр көргөндөй эле биздин кампус өзүнчө бир шаар, кичине шаар деп атасак дагы болот. Жаңы келгендер ушул менен, ушул карта менен гана кампуска айланып чыга алат. Эң эле өзгөчөлүгү бир университет ичинде эки университет бар. Мындайча айтканда ичинде Сакария университети бар, жана ошондой эле Сакария уйгулама билимдер. Мындайча айтканда бир университет ичинде эки университеттин студенттери окуй алат, жана ошондой эле негиз алып караганда экөө тең бир университет, бирок экөөнүн системасы башка, экөөнүн студенттери башка. Бирок эки университеттин окуучулары бир кампустун ичинде жүрө беришет, ичинде да окуй берет. Анан бир башкача бизге жакпаган жери бар. Университеттин кээ бир факультеттери биздин кампустун сыртында, мындайча айтканда башка райондорго барып каттоо окуйбуз. Ошол каттоо үчүн дагы биздин университеттин ичинен маршруткалар кетет. Мындайча айтканда автобустарыбыз бар. Ошолорго чыгып биз барып, анан кайра ошол жака келе алабыз. Достор, мен азыр университеттин сырткы кечки убактысын көрсөтүп атам. Мынакей. Бул университетке кирүүнүн главный эшиги, мындайча айтканда чоң эшиги десек болот. Бул жерде атайын эгер силердин эмеңер болбосо, студент деген картаңар болсо киргизбейт. Жана ошондой эле машиналарды дагы текшерип киргизет. Бул биздин кире беришибиз. Негизгиси толуктап сиздерге биринчи бөлүктү чыгарган атам. Анан бул кыскача гана болот. Негизгиси биздин кампус Сакария шаарында Сердвен районуна жайгашкан, мындайча айтканда дөңгө жайгашкан.
Жана ошондой эле сиздерге буюрса толук кандуу мен ашканасын баардык жерин факультеттерди тааныштырганга аракет кылам. Андыктан кыргызча контентти колдой кетиңиздер. Буюрса мен сиздерге жакынкы учурда толук кандуу баардык университеттин ичин таанытып чыгам. Кийинки видеону көрүүнү кааласаңыздар менин каналыма жазылыңыздар. Кийинки видеону дагы ушул каналдан бөлүк кылып чыгарам. Ушул менен биринчи бөлүк аягына чыкты.